Bismillahirrahmanirrahim. Жараткан Алла Тааланын ысмы менен сөзүмдү баштаймын. Пайгамбарыбызга салам салаваттарды айтамын. Ассаламу алейкум, урматтуу момун мусулман туугандарым. Бүгүнкү күнү интернет бул биздин жашообузга суу канчалык керек болсо, газ канчалык керек болсо, аба, унаа, нефть эмне керек болсо, ошонун баарында эле зарыл нерсе болуп калды. Себеби ошол бизге керектүү нерселердин баарын эсептелүүсү, ченемделүүсү жана бизге чейин жетип келүүсү, анын жарнамасы, анын бизге болгон услуга кызматтары ушул интернетке байланып калды. Демек биз ошол жашоодогу эң зарыл болгон азык оокат, эң зарыл болгон унаа ушулар менен аларсыз жашай албагандай эле интернеттен дагы мындан ары арыла албайбыз. Себеби бардык нерсе ошол аркылуу бизге кызмат кылып калды. Мына экөөбүздү байланыштырып турган дагы ушул интернет. Демек интернеттин жакшы жана жаман жактары бар, ошону баарыбыз билебиз. Балдарыбызга, келечегибизге, келечек муунду баягы талкалай турган атайын даярдалган программалар бар. Ошолордун катары кайра эле TikTok. TikTok бул ушул жана кайрымакка окшоп эмблемасы турат. Ошондон эле билсе болот, бул балдарды ошол жамандыкка тартып кеткен бир өтө азгырык бир жаман нерсе. Ага көбүнчөсү маани бербейт экен. Бирөөсү айтты эле Facebook'тан. Теги сенин жинде экениңди TikTok чыкканга чейин эч ким билбейт эле, үйдөгүлөр эле билет эле, азыр эми баары биле баштады дейт. Демек ал жерге кирип ушундай бир жаман адаттарды жаштарыбыз кызуу бири-бирине жайылтып атат. Мындай дагы бир эмелер бар экен, тапшырма. Бир кыз экинчи курбусуна мындай кыласың, базарга барып жанагы дарыбызды бир чабасың дагы ошол жерден жейсиң. Анан сен эмне аткар десең ошону кылам дейт экен. Анысы намыска эл билди да, эл көрдү, миңдеген адам көрдү. Эми ошол курбус ошону кыла алабы экен деген намыс үчүн ошентип барып жанагы кыз базардан барып дарыбызды бир чапты. Эми ал анын тапшырмасын аткаргандан кийин эртең барып тигинисин айтат. Кошунаңа барып бир шапалактайсың, же столбага чыгып барасың, же болбосо мончо метр сууга өзүңдү таштайсың. Кыскасы оюна келген бир тапшырманы ага айтат. Анысы эстафетаны үчүнчүсүнө айтат. Ошентип адамдардын кайсарлыгы, жиндилиги, кем акылдуулугу, ушундай коомдук жайларда баягы тартипти бузуусу ушинтип көбөйөт. Булар намыс үчүн ошол комментарийга жазып койгон эле ушуну аткарышым керек деп. Же болбосо бирөөсүгө мындай жазып коет экен, сен мындайсың деп бир сөгүнүп жазып коет экен, ошол жазууну экранга коюп мондой жерге. Анан чыгып алып ошого сөгүнгөн болсо сөгүнүп жооп берет экен, улутун басмырлаган болсо анын улутун басмырлайт экен. Сен оштуктун деген болсо ал сөзсүз чыгып сен нарындыксың дейт экен. Кыскасы ошол бир суроо, мындай жерге суроо келсе, ошого сөгүнгөн суроо болсо дагы ошону экранга жарыялап туруп, анан ошого жооп берет экен. Бул эмне деген акмакчылык. Ошончолук төмөн түшмөй биздин адатта бар беле. Кудайдын суроосуна кабырдагы 3 суроого жооп беремби деп ойлобойбу ошолор. Ошол нерсеге өтө көңүл бура турган нерсе. TikTok'ту бул тыйыш керек, жок кылыш керек. Түп тамыры менен жок кылыш керек. Ал жерде эч кандай реклама жок. Ал жерде эч кандай бир диний маселе жок. Менин баяндарымды дагы бир мүнөт кылып киргизсе болот. Анан сиз дагы ошол жерден элге дават кыласыз дейт. Жок, мен ал жерден дават кылбай эле коеюн. Ушул YouTube'дагы, Facebook'дагы жана башка дагы жетет. Бир чек жок экен ал жерде. Уятпы, же бирөөнү бирөө союп атабы, же бирөөнү бирөө өлтүрүп атабы, же бир эч кандай чек жок. Бой без правил дегенде эле эмне видео жүктөсөң ал жерге кирип, эч кандай бир чек жок экен. Мындай болбойт. Мындай болбойт, ошону жок кылышыбыз керек. Ошон үчүн жаштарыбыз жана пранк деген бир бале чыкты. Пранк деген эл көп жерде бул жактан бирөөсү камера менен, скрытый камера менен тартып турат. Анан тиги барып алып бирөөнү бир нерсесин тийишет, же ала качат, же бир нерсе суроо берет, же бир нерсе кулап калат. Элди мындай көңүл өзүнө буруп, элдин реакциясын текшерүү деген мааниде тартыла турган нерсе. Бул орус
Бул Кытай жана башка өлкөлөрдө бул өтө өнүккөн нерсе. Эми акырын эмес, тездик менен бизге дагы кирип келди. Скелеттин башына кийип алып, жана кара жолуктарды тагып алып, кечинде шамдан кийин жана площадьта чуркап бири-бирин коркутуп, ошого нерселерге тыюу салыш керек. Коомдук жайларда, супермаркеттерде, жанагындай чоң зданияларда, эл чогулган жерлерде, жанагындай экскаваторлордо турушуп алып ошондой бир жаман нерселерди дуурап аткарышат. Сен аны менен элге жакшы болбойсуң, элди тарбиялабайсың. Эч кандай анда пайда жок. Болгону 1-2 адам таң калтырасың, анан алардын реакциясын текшересиң, болду. 1-2 адам күлөт, бирөө сөгүнөт, бирөө сага жаман сөз жазат, ушинтип коом ирип-чирип кете берет. Ошон үчүн пранк дегенди токтоткула жаштар. Ким пранк тарта турган болсо, ошого айып пул салыш керек. Анан кийин жанагындай илмек шоу дейби, жанагындай бирдекеге тартайлы деп чакырып алып, аны текшерип, алтынды бирдекесини урдады деп, мунун баары болбогон нерсе да. Пайдалуу нерсе тартса болбойбу? Элге ушундай эле бир дүң жаратайын десең, бир жакшылык кылып, кайрымдуулук кылып, же бир жетимдин башын сылап, же бир көчөдөн бир жаныбарга, же бир нерсеге бир жардам берип коюп тааныл. Же бир болсо жолдун бир эрежеси бузулуп атат көчөдө, ошону көрсөтүп, мэрияга кайрылып тааныл. Же болбосо жанагы Эрлан Кокуловго окшоп бир жер ыплас болуп атат, бир жерде бир коррупция болуп атат, же бир жерде бир мышкычкандар жүрөт, таракан жүрөт, ошолорду тартып айт, мына мындай болуп атат, муну оңдойлу деп. Мына ушундай кылсаңар, бир мындай бир айыптарды, бир көчөдөгү бир болуп аткан жаман көрүнүштөрдү чыгарсаңар макул. Өзүңөр жамандык кылып туруп, анан тияка тартууласаңар, анда элди бузуучусуңар силер. Жакшылыкка чакыр дейт. Жакшылыкка чакыруу кандай? Жакшылыкка чакыруу ошол өзүң түз жүр, анан башкаларды дагы ошол жакшылыкка, адепке чакыр. Түздөлсүн эл. Жамандыктан кайтар. Ошолдой пранк тартып аткандарды, ошондой жинди болуп аткандарды кой, антпе, биздин каада салтка, менталитетке, биздин ата бабадан келе жаткан нарктуулукка, наслдүүлүккө бул нерсе жат көрүнүш. Болбойт бул нерсе. Ошондуктан, урматтуу туугандар, баарыбыз бир пикир кылалы, ойлонолу, жогорку бийлик тараптагы ошол нерселерге көз салсын. Жаштарыбыздын тарбиясы азыр анын үстүнө пандемия учур, жалчытып бир жерде бир окуу дагы жок, тарбия дагы жок, мечитке чогулайын десең, башка жерге чогулайын десең, бир пандемиянын шарттары кыйнайт. Кыскасы, мындай бир диний таалим, тарбия, же болбосо илим, билим чектелип турган учурда эл эмне менен алек болбостон, эмне менен алек болушту билбестен, ушундай интернетке кирип алып, бири-бирин жамандамай, анан ТикТокто жанагындай өздөрүнчө просмотр менен лайк топтош керек экен ал жерде. Акча түшө же Кудай билет эмне болот ал жерде. Анан кыргызы кирип алып, жалган эле өзүнчө мен казакты колдойм, мен өзбекти колдойм, мен азербайжанды колдойм деп акырын айтып коет экен, мага просмотр көбөйткүлө, анан лайк баскыла деп. Ал чындап өзүнүн кошунасын, өзүнүн бала тукандарын, өзүнүн баласын, өзүнүн жакындарыны жакшы көрөбү, жокпу? Жок. Ал кыскасы ошол элге жагынып, баягы подписчик көбөйтүш керек экен. Бир өзбек чыгып алып, мен кыргызды жакшы көрөм дейт экен, бир тажик чыгып алып, мен орусду жакшы көрөм дейт экен, же болбосо бир орус чыгып алып, кыргызча сүйлөп, мен кыргызды жакшы көрөм дейт экен. Бул баары жалганчы. Бул баары мындай жасалма нерсе. Бир эле максат бар ал жерде. Бир эле максат не? Ошол подписчикти көбөйтүү, лайкты көбөйтүү. Чыныгы элин жакшы көргөн адам антип жакшы көрбөйт. Чынын жакшы көргөн элдерди жакшы көргөн адам жакшылыкка чакырат, өзүнүн адеп кулк мүнөзү менен, илими менен, терең ойлонуу менен жамандыктан кайтарат. Мына ушул адам чыныгы жакшылык каалаган адам. Ошого бир көңүл буруп койсок. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.